Лыжадан чыгып, мыкынын түптөгү үйүнө конокко барып калдык. Бизди коноктоп сый тамагын берди. Сый тамактан кийин сый тамекисинен бир экин жасады. Аны чегип алып, мыкы көз стендап жазганга кириштик. Беш алты барак стендапты бир 3-4 мүнөттө эле жазып салдык. Аны окуп алып, мыкы көз жыргадык, буюрса концертте жарабыз деп. Анан эртең менен туруп, эмне жөнүндө жаздык экен, жыргап элеп эле карап коеюнчу деп карасам, мыкын өмүр баян жазып алып эле жыргай бериптирбиз. Deyip, мындай башкача күйөт экенбиз да. Сарылардын күйгөнүн көрдүңөр беле? Сары быштактардын кып-кызыл болуп калышат го. Помидордой болуп. Бетпул болуп калат го, көрдүңөр беле? Ал эми бу кара жумал, кара адамдарчы. Кара адамдар мындай байкадыңар беле? Күндөн качып, күйбөгөнгө аракет кылышат го. Неге билесиңерби? Алар кайра агарыш аябай кыйын да. 1 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Bucket Cage. Көлдөгү закон подлость деген кандай иштейт билесиңерби? Үй бүлөлүүлөр билет анычы. Тетиги байке билет, азыр кайра айтат. Мындай көлгөчү мурун бойдок кезде мен келип жүргөндө атайын кыздар менен таанышам деп келиптим да, мындай. Келип, пляжга барып, кыздар менен таанышам, кыздар жок эне. Жалаң үй бүлөлүү байкежелер куртага чыккан. Мен как сразу аял алып туруп пляжга келдим, как назло кыздардын баары пайда болду го, блин. Фигурасы укмуш, өзүнчө эле, "Йоо, каякта жүрдүңөр, деп турган келет го. Бул эмне, тагдырдын тамашасыбы?" деп турат. Тура тугандар, мен мурун башкача эс алчумун бойдок кезде, блин, өзүңөр тааныш болуш керек экен. Чуркап келип туруп эле, пирттен сразу головка секиртмин. Азыр мен 2 баланын атасымын. Мен азыр жээк менен кирип келем. Акырын маякка чейин кирип келгиче, бир аз суунун температурасын так билип калып турбайсың да. Так, 24 жети болуп турчу. Мурун мен мындай бойдок кездечи мында кайсы пирте кандай мындай музыкалар бар, кафелер бар десечи, азыр мен каяк боюнча специфин айтайынбы? Мен азыр кайсы жердин туалети балдар үчүн ыңгайлуу. Анткени балдарды пляжда турганда туалетке алып барган өлө проблемный, Өлүп туруп, кас туруп кайра көмүп кое албайсың да. Жаныңда орустар бар. Мондай сөздөр көп кездешет. Мен азыр досторум арасында балдар менен көлгө барып өлө соон эс алып келдик деп. Сонун деген сөздү алып салса эле болот, Балдар менен көлгө барган качан сонун болчу эле, мындай. Эч качан. Байке, өзүң эле келдиң же балаң мененби? Все. Мындай да, мен оюмча көлгө балдар менен эс алып келгенден кийин да өзүнчө эс алуу керек да мындай. Балдар жок, чисто аялың өзүнчө, сен өзүнчө. Билесиңерби мындай, өзүңөр таанып атасыңар, объезднойдон чыккандачы, үй бүлөң менен чыкканда музыка угуп, ырдап кеткен семейкасын мындай, деп келатканда көрөйүн деген көз жок бири-бириничи. Ичи ооруп атат, температура, баш ооруп атат. Только аялыңдыкы эле. Көлдүн сезону башталганда баарыбыз көлдүк досторду издеп баштайбыз, Ким бар эле, бак бар беле депчи. Көлдүк досторду, көлдүк тааныштарды издейбиз, биз карапайым элди айтып эмне кылабыз? Даже чоңдордун көлдүк достору бар. Мисалы үчүн Камчек Кыдыршаевдин деле көлдүк досу бар турабы? Ал деле стратег, алдын ала ойлонгон, депчи. Баарыбыз негизи местный болгубуз келет, мындай көлгө келатканда мындай безопасно жүрөлү деп местныйлардын фишкаларын жаттап, биз мисалы үчүн мындай кечөөн келдик да. Анан дүкөнгө кирсем, мондай бир сөздү угуп калдым да, бирөөчү. Экен биз Ананьевадан болобуз. Скидка кылып берип экен дейт го. Ал фигня, бүгүн пляжга барсам, бирөө вообще андан ары кетип калыптыр, Таче, биз местныймыз го, Мен атым Еркин ғой, энергетик пансионатынан келдик қой, дейді ғой, сразу айтшы. Маған не жақпайды дебесіңер, мага жанагы кыргыз браттар бар ғой, блин, көлгө барып не кыласың, андан көрүп Турцияга барып лес алып келген жакшы. Көл кымбат экен, Анталияга барган жакшы дегендер бар ғой, Мен андайлар жаман көрөм, мен патриотмун туугандар. Тура. Мен патриотмун.
Ей, айтып қалайыншы, мисал үшін, Анталияның қаяғынан мені бір местный тепкілеп кетеді, ей. Ей, Анталияның бір пляжынан какой-то куртмен толығыча біздің қырғыздың родной бостерлік бір брат толығын жақшы да. Saatına 200 сомнан зонтик беріп тұрауы? Saatına 200 сомнан зонтик бұл тоны емес бі туғандар? Базарда зонтик өзі 200 сом тұрады. Анан өткен жылы келіншегім екеуміз көлге келіп, кешінде ет алып дедік, сіздерге ұқсап ойлаймын. Клубқа барып билет көрелі дедік та. Өзіңіз білесіздер, негізі азыр көлде аябай соның ночной клубтар ашылуда, жақсы заведениялар ашылуда. Білесіңер, ар бір көлдің астында фейс-контроль деген тема бар, фейс-контроль. И байқанарлар, ошол фейс-контрольдің алдында бір екі брат тұрады мындай. Сенің тағдырыңды шешеді да. Бүгін клубқа кіресің бе, кірбейсің бе депші. И вот ошолорду бүгін барғанда жақсылығы байқап көрсеңер, өзлердің кебетесі негізі еш жаққа жарабайды да. Негенің алар шешіш керек, я. Аларға фейс-контроль керек тұрау бірінші очеред. Жаман обидно екен де. Анкен аялым өтті, мен өтпей қалдым да. Егерде аялың сен жоқ ес алатса, жаман жүрегің өліп екен. Бәлең, анша том отырып шығады депші. Ошо туғандар Айдимхан Рахатов чоң. Жигиттер айфон берген, 101 роза гүл бат-баттан алып тұрған қыздар, сырыңар эмнеде ошону айтып калачы мага. Мындай женская солидарность деген болуш керек, аялдар бири-бирибизди колдошубуз керек, Анан кечке эле самсы жеп жүрө беремби? Мисалы, мен деле бир клубников шоколаде жегим келет. Рахмат. Макаронсы жегим келет. Мен болсо эң эле кымбат алган белегим бул обручальный шакегим экен, анда өкүл атам салып кеткен. Мен деле бирок балдар талаш мушташа кеткен. Жайында көлгө эс алганы барганда такси байкелер болчу. Бир сөз бар мындай. Акылдуу эркектин төбө чачы түшөт деген. Бул сөздө ошо чачы түшкөн эркектер отмазкалуу айтып жүрүшөт. Акылдуулугун карабайсыңарбы, ушундай ишеничтүү мындай эме таап алганда, отмазка таап алышканда, ишенесиң го, чын эле ушундай көп эле айланатта депчи. Анан жакында эле Санжар Мыкыев деген досум уялбай туруп биринчилерден болуп Турцияга барып чачын пересадка кылдырып келди. Аны көргөндөн кийин эле дароо Кубат Кубанычбеков барып чачын пересадка кылдырып келди. Санжар Мыкыев айткандай чач эктирип келди. Сезбек Сканалиевди кетти деп атышат. Шуман аябай кызыгып жүрөт дейт. Эрте жазда будай эккенде эле чач эктире баштады азыр эркектерчи. Анан мен дагы ойлонуп атам. Меникин карасаңар. Эки чет түшө баштады да. Меникин өстүрүш үчүн ушу эки четин $1000 кетет экен. Анан менде идея болуп пайда болду да. $500 бул сол жагын өстүрүп турупчу, оңго тарап алсам деп атам. Эконом да. Анан байкашымча баары эле Турцияга барып пересадка кылып чач эктирип келип атышат да. Анан ошо ойлоп койдум, турецкий кийим дегенде эле турецкий чачтагы бышык болот ошойт да мындай. Брат, карасаң чоюлбайт, чоюлбайт. Ишенбесең зажигалка бар, берчи өртөп койгум, мына. Бийбей. Адам баласы барган сайын кичинекей болуп баратат, Неге дегенде буну медиктер аныктап чыгыптыр. Илгери биздин апаларыбыз, бул жерде апаларыбыз бар экенби билбейм, биздин апаларыбыз карышкырдын жүрөгүнө талгак болгон экен. Арыстандын төшүнө талгак болгон экен. Вот ошол талгактан төрөлгөн балдар здоровый болгон экен. Деп чоң болгон экен. Азыр биздин жеңелерибиз неге талгак болот? Майызга, бананга, макаронска, мотоциклдин түтүнүнө. Вот ошол макаронстон төрөлгөн балдар бизби деп ойлоп каласың экен. Жаңылыкты жанакы телевизордон жаңылыктар, передачалар болот го. Ошону өзгөчө адамдар алып бара турган болсо, популярдуу болуп кетет экен, Мисалы үчүн Жүнгүгө сапар деген телебөрүү убагында аябай популярдуу болду. Неге? Анткени өзгөчө сүйлөйт. Эсиңиздерби? Жүнгүгө сапар деген мынтип сүйлөйт го. Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмөндөр. Менин атым Шыңфың До. Мен 1930-жылы Шыңфыңдын Фыңфың аралында фук этип жарык түйнөгө пайда болгонмун.
Атамшев 36-сынан бері балық бизнесін баштап, 4-ші жылы банкрот болып қалған. Ошыны мен сіздерге арналған телеберу соңына келіп жетті. Қандай дедім балауы дейді ғой.